Москвада 50-ге жакын кыргыз жарандары мекенге кетүүнү талап кылып чогулушту. Орусиянын борбору Москва шаарындагы Большая Ордынка көчөсүндөгү кыргыз өлкөсүнүн элчилигинин алдына 50-ге жакын кыргыз жарандары өлкөгө кетирүүнү талап кылып чогулушту. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык чогулгандардын көпчүлүгү акчасы жана жашаганга жери жок экенин айтышкан. Бирок элчилик учурдагы кырдаалга байланыштуу карантинге жабылган. Ал жердеги болуп жаткан окуяны 20-га жакын укук коргоо кызматкерлери көзөмөлдөп жатышкан кабарлады. Буга чейин бүгүн 12 майда Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жакынкы күндөрү өлкөгө 1000ге чукул жарандар алынып келерин, анын ичинде Москвадан дагы жарандар келерин айткан. Коронавирус пандемиясынан улам Орусия 27 марттан баштап башка мамлекеттер менен болгон туруктуу жана чартердик каттамдарды токтоткон. Жарадар болгон жоокерге жардам керек деген калп. Биз акча топтогон жокпуз, дейт чек ара чырында жарадар болгон жоокердин жакыны. Социалдык тармактарда 8 майдагы чек ара чырында жарадар болгон чек арачы Мы аттуу жарандын дарылануусу үчүн акча талап кылынганы кабарланууда. Бирок жоокердин жакыны бул маалыматты четке кагып, анын билдиришинче мамлекет жарат алган жоокердин муктаждыктарын камсыздап жатат. Жоокер 8 майда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяда октон жаракат алган жана учурда ал Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жатат. Социалдык тармактарда таратылган маалымат туура эмес. Анткени биз каражат чогултуп жаткан жокпуз. Андай жарнамаларды ким жайгаштырганын да билбейбиз. Мамлекет зарыл болгон нерселердин баардыгын толук камсыз кылып жатат, дейт жоокердин жакыны. 17 майда Москвадан кыргыз жарандарын алып келүү пландалууда. Бул тууралуу Супер KG порталына бүгүн 12 майда Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Москвадан болжол менен 402 жаранды алып келүү пландалып жатат. Айрым маалымат булактары Москва жана Санкт-Петербургтан кыргыз жарандарын алып келүү үчүн 3 каттамга уруксат берилгенин жазышууда. Маалымат булагы Супер KG.